Саламатсыздарбы, кадырлуу телекөрүүчүлөрүбүз. Сиздер Халва шоу теледолбоорун көрүп жатасыздар. Анын алып баруучусу мен Сезим Имамадыева. Бүгүнкү биздин командалар менен сиздерди тааныштырып кетели. Менин оң тарабымда Нарбото Анарбаев, актер, режиссер. Сизди тосуп алалы. Кош келиңиз. Чоң рахмат. Кош келдик. Чоң рахмат сизге дагы. Нарбото, айта кетиңизчи. Актер деген режиссер катары. Биздин ушу Кыргызстандын киноиндустриясында акчалай каражатсыз жакшы тасманы тартууга мүмкүнчүлүк болобу? Өтө кыйын. Өтө кыйын. Акча жок эч нерсе жасай албайсың да. Кино деле ошондой. Айта кетиңизчи, балким биздин ушул кыргыз элибиздин арасында ушул режиссерлукка бай, актерлук ушундай чеберчиликке бай адамдар болсо, кантип акчалай каражатсыз кандайдыр бир тасманы жаратууга мүмкүнчүлүгү бар болот? Сөзсүз түрдө продюсер издеш керек болот. Эгер такыр тыйын жок болсо, анда деген камераны өзү алып алып, өзүнүн жакын достору менен, туугандары менен тартканга мүмкүнчүлүк алат да. Бирок ал тасма сөзсүз түрдө сапатсыз болот. Командалаш бүгүн айымды, албетте сиздин биринчи кезекте келинчегиңиз менен тааныштырып кетели. Бурул Надырбекова, визажист. Кош келиңиз, Бурул айым. Кош келдик, рахмат. Визажист катары айта кетиңизчи, заманбап кыздар боюнууда кандай каталарды көп кетиришет? Көбүнчө кыздар кандай десем, бетине туура эмес тон тандап алышы мүмкүн. Же болбосо көп эжелер мындай биздин азиат лицодо мындай бетибиз ошондой го. Анан көпчүлүгү арабский макияж сурашат да. Мындай мага ушундай кылып чийип берип коюңуз, стрил жасап берип коюңуз депчи. А биздин көзүбүзгө көп туура келе бербегендиктен бизге башкача жарашат да, бизге жок эле жарашат. Айта кетиңизчи, сиз азыркы учурда заманбап талабына жараша креативдүү макияж деген да аябай белгилүү болуп кетти. Сиз ошондой макияжды жаратасызбы? Ооба. Эң сонун жооп. Жана ар бир команданын биздин оюнубуздун алкагында өз аталышы болушу керек. Жубайлар, аталышыңыздар менен бөлүшүп коюңуздар. Үлгүлүү деп коелу. Давайте, жакшы. Үлгүлүү. Жакшы аталыштардын бири жана тең тайлашуучулар менен азыркы учурда таанышып кетели. Рыскелди Старбеков, ырчы мырзабыз, кош келиңиз. Саламатсыздарбы, рахмат. Жана жада калса ырчы катары гана эмес, Коста-Рика аттуу шоу-бендтин сиз солисти катары дагы тааныштырайын. Жана айта кетиңизчи, музыкалык репертуарды өзүңүз кантип тандайсыз? Кантип тандайм? Эң биринчиден эле угам, албетте актуалдуулугунда азыркы убакта кайсы ырлар көп укулуктуу. Ал дагы бир өзүнчө вариант, анан как душа хочет дегендей эле, кайсы ырды өзүң ырдагың келип атса, ошону өзүң ичиңден продукцияны жасап чыгасың, иштеп чыгасың, анан ошону элге чыгарасың. Чоң рахмат, жолуңузга командалаш айым менен да таанышып кетели. Назима Жумакадырова, ырчы айымыз, жана Коста-Рика аттуу шоу-бендтин солисти. Шоу-бенд тууралуу Назима айым айта кетиңизчи, менин билишим боюнча биздин Кыргызстанда биринчи дал ушундай жыяндуу музыкалык аспаптарга дагы ээ шоу-бендтердин бири, Ооба. Ал жакта бардыгы жандуу, эч кандай фонограмма жок. Жана эң башкысы өзүбүзгө ыңгайлуу. Мисал дегенде көптөгөн ресторандарга барсаң акустикага карайбыз да бизчи. Аппаратурага да эмес, эң биринчи акустикага карайбыз. Көп жердин акустикасы жакшы эмес. Эгерде Коста-Рика шоу-бенд менен барганда, ал жакта бизге баары даяр. Биринчи барып саундчек кылып алабыз, өзүбүз угуп алабыз, микрофондорду текшерип алабыз, жана наушник болот. Ал жактан акустика кандай болсо дагы биз адашпай, туура фальш кылбай ырдаганга аракет кылабыз, жана ошондой ырдайбыз. Жана сиздердин дагы командаңыздардын аталышын уккум келип жатат. Биздики Коста-Рика эле болсун. Шоу-бенд эле айткалык, ошондо Коста-Рика эле болсун. Коста-Рика. Келиңиздер, азыр Коста-Рика азыр атмосферасына чөмүлөт экенбиз баардыгыбыз. Жана биздин Халва шоу теледолбоорунун алкагында азыркы учурда Коста-Рика жана үлгүлүү үй бүлө аттуу командалардын ортосунда таймаш болмокчу. Ар бир биздин командабызга сергек сезимдерин тартууламакчыбыз. Ал сергек сезимдерин сиздер Nitro Fresh аттуу суусундугунан ала аласыздар. Nitro Fresh жаңы жандар менен ушундай суусундукту тосуп алыңыздар. Сергек газдалган ушундай суусундугу. Жана айта кетели, бүгүнкү биздин теледолбоорубузда ушундай жаркын даамдарды байкай аласыздар. Булар апельсин, классика, манго жана купунай.
Биринчи оюнубуз фейк же фейк эмес деп аталат. Оюндун маңызы фейк кабар менен реалдуу жаңылыктардын ошо айырмасын аныктоо. Ар бир командага биз жаңылыктарды даярдап койгонбуз. Команда болсо ал фейкпи же фейк эмеспи табышы керек. Жана ойлонууга 20 секунд берилет. Биринчиден болуп ким баштап берет? Үлгүлүүбүлө же Коста-Рика? Баштайбыз. Биз улуу окшойбуз. Улуулардан баштайлы. Эмесе нарабато бурулайым сиздерге биринчи жаңылык. Нидерландияда адам канаттуудай уча ала турган канаттарды ойлоп табышкан. Кандай деп ойлойсуздар? Бул чынбы же жалганбы? Ойлонууга убакыт бар. Талкууласаңыздар болот. Нидерландияда адам канаттуудай уча ала турган канаттарды ойлоп табышкан. Оюң барбы? Сиз чөкүрөбүз. Менимче бул чындык. Чындык деп. Себеби азыр адамдар учуп баштабады. 21-кылым, азыр андай технологиялар бар. Деп ойлойм мен. Макулсузбу? Ооба. Чогуу чечип алыңыздар. Мага караганда бул жак көп жаңылык көрөт да. Сиздер бир командасыздар да, ошондуктан бир жоопту кабыл аламын. Макул болдук. Ооба. Макул болдук. Жообуңуз? Фейк эмес, туура. Чындыкты ойлоп жатасыздар. Жооп жогорку деңгээлдеги алдамчылык, бул жалган маалымат. Нидерландиянын тургуну адамды кушту канатындай көтөрө ала турган уникалдуу түзүлүш түзүп, өзүнүн биринчи учуусун видеого тартып, интернетке 100 миңдеген күйөрмандарды чогултуп, дүйнөлүк маалымат каражаттарындагы көңүлүн буруп, анан бул тамаша деп жарыялаган. Укмуштуудай эксперимент жөн гана компьютердик графика болчу экен, ошондуктан бул жалган маалымат. Азыркы учурда тилекке каршы балды албай калдыңыздар. Азыр болсо тең тайлашуучуларга кезекти берели. Коста-Рика командасы сиздер үчүн жаңылык. Санкт-Петербургда курьер кыз заказды жеткирүү үчүн дарбазаны сындырып салган. Азыркы убакытта Санкт-Петербургда курьер кыз заказды жеткирүү үчүн дарбазаны айтылбайт, Эсептен айтылбайт. же может акчасын бербей койду экен. Несколько варианттар бар экен. Курьер Мен кыз ойлойм, заказын жеткирүү үчүн дарбазаны Жок, сындырып салган. калп деп ойлойм. Жок, эми Санкт-Петербургда эми Эми биздикинде смотря кандай Кыргызстандык дарбаза. дарбазалар эмес да, деген темир эмес да. Может стеклянный, может стеклянный дегендечи. Может мындай эле башкача жеңил болушу Сен не деп мүмкүн. ойлойсуң? Мен фейк деп ойлойм. То есть неправильно. Ошо больше Во-первых, фейк окшойт. неправильно, анан еще кантип алып жетет, же сындырса да сындыра албайт. Убакыт бүттү. Кызды Жооңуздар көргөндө чынбы же жалган? Жалган. Жалган деп алдыңыздар. Айтыңыздар мага. Жооп бул чындык. Курьер үйгө жетип келип, үйдүн эшиги жабык экенин байкаган. Өткөлдү издеп ары бери басып жүрүп, ошол кыз чоң темир дарбазалардын торлорун жулуп алууну чечкен. Эң негизгиси заказ ийгиликтүү жеткизилиптир. Ушундай жаңылык болуп кетти. Алар да отуруп эметип калса, кечип калса, бесплатно Ооба, жеткирбейт. эң негизгиси заказ жеткирүү экен. Бул жакта азыр болсо үлгүлүү билө сиздерге жаңылык. Франция шараптын негизинде унаа майын иштеп чыгарган. Дагы бир жолу. Франция шарапты эле вино деп атайын. Франция винонун негизинде унаа майын иштеп чыгарган. Винодон ошондо бензин жаралып кетип атабы? Балким. Азыр ток менен жүрөт, суу менен жүрөт, нефть менен жүрөт, бензин. Франция. Франция вино менен бензиндин разницасы. Болушу мүмкүн, себеби дегенде спирт күйөт да. Мен жардам бере албаймын, сиздер чечип алыңыздар. Сиз мага айтыңыз. Жок деп турбайбы? Жок. Спирт күйөбү? Спирт негизи күйөт, ооба. Жакшы эле экен. Убакыт бүттү. Жооңуздар. Чындык дейли. Спирт күйөт бирок. Ошо машина. Машина күйгөн нерсе менен Убакыт бүттү. Жоопту күтүп жатам. Чындык деп айтып жатасыздар. Жоопту кабыл алам. Жооп чындык. Азаматсыздар. Франциянын Total Energies мунай компаниясы шараптын негизинде экологиялык жактан таза унаа майын ошо түзөрүн жарыялаган. Концерттин айтымында ал автоконцерттин бардык талаптарына толук жооп берет жана атүгүл жарыш унаалар болот го, гоночный деп айтып коебуз го, жарыш унааларга дагы ылайыктуу экен. Азаматсыздар, сиздерге 1 балл. Азыр болсо тең тайлашуучуларга Коста-Рика командасы сиздер үчүн жаңылык.
Жапонияда супер агенттер сыяктуу сагызды жаратышкан жана анын жардамы менен 4-кабаттан түшсө болот. Түшүнбөй калдым. Жапонияда супер агенттер сыяктуу атайын сагызды түзүшкөн жана ошол сагызды аркасына чаптап туруп жардам менен 4-кабатка чейин түшө алса болот. Ой-ой-ой. Башта 4-кабаттан. 4-кабаттан түшө алса болот. Эмеде Кандай деп ойлойсуздар? япониялыктар таппагандар жок го негизи. Бирок фильмдерде, конечно, можно барына, бирок реально жизньде Бирок кандай. мындай 50/50 болуп атат да. Кандай дейбик? Сен угалчы мунусунда, мен жанагысында адаштым. Алар эми аны агентке дедим, эми ал жакта эми зачем аны колдонот? Убакыт Чын эле бүттү. жаман башкача эле экен. Факт бар. Жооп, экен. Рыскелди. Жооп. Жалган. Көрөбүз. Жооп жалган деп айтышты. Жооп жалган. Тилекке каршы мындай сагызды албетте шпиондук тасмаларда гана көрө алабыз. Эмесе сиздерге дагы 1 баллды ыйгарабыз. Акыркы жаңылык үлгүлүү беле. Батыш Англия университетинин окумуштуулары тирүү компьютер жаралганын жарыялашты. Ал коз карындардан жасалган. Уж бул точно жалган. Фейк. Дагы убакыт бар. Тирүү компьютер? Батыш Англия университетинин окумуштуулары тырмак чалганда тирүү компьютерди жаратышкан. Ал коз карындардан жасалган. Бул Тим более коз чындыкпы же карын. жалганбы? Убактыңыздар бар дагы. Тирүү болгондо эми робот сыяктуу козу карындардан. Робот тирүүгө кирбейт да. Вот бирок коз карын тирүүгө кирет. Бирок тирүү компьютер менче жалган. Сенче? Сенин оюңчачы? Тирүү компьютер көрөлүк. Кандай? Фейк. Жаңылыктардан угул экпиз го дейм. Тирүү компьютер пайда болду деген. Мен угул эк, мен жаңы көп көрбөйм. Фейк кыла алам да? Фейк. Фейк аттуу жообун кабыл берейинби? Кабыл аламын. Жооп чындык. Жаңы эксперименттин алкагында окумуштуулар коз карындын энелик платалардын компоненттери катары колдонушкан. Электрдик активдүүлүктүн жарылып кетиши же алардын жок болушу компьютерлердин бинардык тилинен ушундай тууралат экен. Жана аны туурап туруп тиешелүүлүгүнө жараша бирдикке жана нөлгө которо алат. Дал ушундай бизде тирүү компьютер дүйнө жүзүндө жаралыптыр. Тилекке каршы жооңуздар туура эмес болуп калды. Азыр болсо акыркы жаңылыкты биз Коста-Рика командасына азыр окуп кетели. Коста-Рика сиздер үчүн акыркы жаңылык. Окумуштуулар акулалардын тилин чечмелешти. Жакшы. Бул Недавно эле чынбы же жалганбы? одинокий кит деп какой-то герц деп чыкты го. Скорее всего, киттикин изеп аткандан акулалардыкын деле эметишет болуш керек. Эми кантип? Скорее всего, болот. Я Болобу? думаю. Билбейм, больше чындыкта. Фейк деп Ничего, азыр травис болсак тең-тең эле болобуз. Фейк деп ойлодум. Эми хищниктерге жолбойт да же эмне кылат? Эмне болуп, акта хищниктин түрүнө жолуп жүрүшөт го элдин баары тең. Кантип анын тилдерин билсе. Ну, может, бир нерсеге сактап алышат Алардын ою жертва издеш эле болуш керек алардын тилдери. Ошон үчүн издеп атат, эме изилдешет дейт, тилиң интересно же. Мага деле интересно, алар эмне жөнүндө как-то сүйлөшөт. Ама больше чындык дегим келип атат. Фейк деп ойлоп атам, бирок чындык дегим келип атат. Чыкатса будем. Бир Давай, жоопту кеттик. калам. Фейк. Фейк. Жооп фейк деп атап жатышат. Биздин Коста-Рика командасы жооп чындык. Көрсө, акулалар өз денелери чыгарган гидродинамикалык ушундай үндөрдү чыгарышат экен жана алар аркылуу байланышат. Рыскелди буга чейин туура айтып кетти. Күчтүү балыктар четтеп, ошо куйрук кыймылдарынын амплитудасын өзгөртүп ылдамдашат экен жана ошону менен белгилүү сигналдарды белгилешет. Башка акулалардын денесинин кыймылы менен акула айланада болуп жаткан бардык нерселер жөнүндө маалыматты окуй алат. Мындан тышкары акулалар ошо ал жактагы кыймылдап жаткандын, кысылып жаткандын бардык маалыматтарын
биле алышат экен. Жакшынакай ушундай азыркы учурда кызыктуу факттардын бири болуп кетти. Биз болсо фейк же фейк эмес аттуу оюнубузду жыйынтыктамакчыбыз жана ар бир командага бир халва балдан ыйгырай карабыз. Анткени бири-бирден жаңылыкты туура таптыңыздар, азаматсыздар. Азыркы учурда достук жеңип келе жатат деп айта аламын. Бирок алдыда бизде бир нече оюндарыбыздар бар жана ошол себептен сиздер дагы карама-каршы команда экениңиздерди унутпаңыздар. Учурда ким бул оюнуна өтмөкчүбүз. Ким бул оюну? Бул оюнга команданын бардык катышуучулары катышмакчы жана алардын бири үйдө отурат, экинчиси болсо кандайдыр бир кесипке ээ болуп, анын үйүнө келди. Ал кесиптерди болсо биздин сыналгыдан көрө алышат жана аны эң негизгиси кесипти атабастан ар кандай башка сөздөрдү байланыштырып, эң негизгиси атабастан түшүндүрүп берүү керек. Команда мүмкүн болушунча көп сөздөрдү табуу керек. Сиздерге 1,5 мүнөт убакыт берилет. Эмесе биринчиден болуп ким бул оюнун биздин Коста-Рика аттуу командасы ачып бермекчи. Убакыт кетти. Кетти, давай. Алло, ким бул? Кой тур, башта кет. Всё. Бул адам эки дөңгөлөктүү айдоочу. Эки дөңгөлөктүү унаанын айдоочу. Да. Азаматсыз. Бул малыш, кичинекей бала ымыркай. Ошо ымыркай эме бул ким, кайсы адам, кайсы профессия ошо ымыркайды жаратат. Нянька. Жок, жаратат. То есть жаратат, но акушерби? Азамат ким бул деп сурап Ким бул? бул денеңизди укалап, Кол менен көргөзөт. Массажист. Массажист. туура. Ким бул? Бул өлө күчтүү адам Спортсмен. сахнага чыгып, өзүнүн ошо Боксер. телосын көргөзөт. Спортсмен. О, спортсмен, ошонун какой-то түрү. Тайквандист. Атайын денелери чымыр, өлө күчтүү, булчундары күчтүү, анан чыгып алып, Денеле- сахнага чыгып алып. Жок. Жок. Кийим. Можно кийим. Да, кийинкиси. Название. Бодибилдер болчу. Атабайбыз. Муну унчукпай туруп эчтеке сүйлөп эметпей акырын эч ким жок деп үйгө кирип бир нерсе. Уруу. Давай. Кийинкиси. Билбейм. Тоже кийинкиси. Кофейняларга киргенде отурабыз. Анан Официант. жок, кофейня. Именно кофейнядан ал жактан биз кофе алабыз, ошол адамдан. Ар кандай кофелер заказ кылып. Бариста. Бирок жакшы түшүндүргөнгө аракет салдыңыздар. Азыр болсо тең тайлашуучуларга кезекти берели. Үлгүлүү билүү канча сөздү туура табат экендигин келиңиздер чогуу санайлы. Нарбото мырза жана Бурлайым ким бул оюнун улантууда даярбызбы? Даярбыз, Анда эмесе кеттик. Ким бул? Гүлдөрдү гүл саткан жер бар го, ошол жерде гүлдөрдү Флорист. да. Аптекада дарылар сатат. Фармацевт. Азаматсыздар. Университетте эме студенттердин караган эмеси. Куратор. Нет, еще. Мугалим. Жок эме. Староста. Жок, дагы чоңураак кандан. Агай. Экзамендерди, эмелерди карайт го. Кийинкиси. Кийинкисин сурап жатышат. Башка мамлекетке барганда сени көрсөтөт, эс алдырат. Турист. Жок, автобуста кетип атсаң, сага сүйлөп берет. Бутиңдей мындай деп. Гид. Азаматсыз. Магазинге кирсеңиз кимден соода кыласыз? Содагерден. Жагы башкача. Ким деп аталат? Сатуучу. Азыр мындай популярный Инстаграмга окшош. Хайп. ТикТок. Ой, еще. Ошол бийлегенди ким дейт? ТикТокто бийлеген. Блогер. Блогер. Жок. Танцор. Жок, ТикТокто бийлешет го. Кийинкиси. Бетимди тазалатканым барам мен. Каяка? Визажист. Тазалатканы барам. Тазалатканы. Бетимди тазалатып келдим мен бир жерге барып дейм го. Салон. Убакыт. Косметолог. Косметолог. Биз буга чейин айткандай эле ТикТокто тура эле тапкан. ТикТокту ким бул оюнун жыйынтыктайлы жана ар бир команда тең 5 сөздөн туура тапты. Азаматсыздар жана жыйынтыктаганда
2-2. Биз болсо достор менен байланыштуу оюнубузга өтмөкчүбүз. Аталышы Алло доски. Алло доски оюну. Биздин катышуучуларга уюлдук телефон жана ишенимдүү дос керек. Ар бир команда бири-бирине азыр тамгаларды бермекчи. Дал ушул тамгадан контактлардын арасында достун аталышы башталышы керек. Ал доско биздин сыналгыдан азыр бир суроо берилет. Албетте ал суроонун варианттары бар жана бул суроого дос гана жооп бериши керек. Жардам берүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр жок. Эмеси биринчиден болуп азыркы учурда өлгүлүү үй-бүлө бул оюнду ачып бермекчи, бирок ага чейин бириңиздерге тамгаларды берип коюңуздар. Коста-Рика өлгүлүү үй-бүлөгө кайсыл тамганы бересиздер? Кайсы тамганы бере? Ш тамгасы. Эмесе өлгүлүү үй-бүлө Коста-Рикага дагы тамганы берип койсоңуздар болот. Х. Ш тамгасы. Өздөрү биринчи баштап Шыдан наоборот сонун аттар бар да, сонун адамдар бар. Мына Хыдан. Хамелеондой. Хыдан издегиле. Хамид, Самид барбы? Бул жакта түз азыр алмаштырбайбыз деп. Кайсыл тамганы берип жатасыздар? Х тамгасы берилди. Биринчиден болуп өлгүлүү үй-бүлөдөн баштамакчыбыз. Бурлайым, Нарбато мырза уюлдук телефондорду алып, контактлардын арасында Шдан башталган досуңуздар бар экенби издеп көрүңүздөр биринчи кезекте. Жана чечишибаңыздар бар болсо кимиңиздер чыгасыздар? Ш тамгасына. Сенде барбы? Жок экен, менде башка. Менде народный артисттер бар экен, уят аларга чалганга. Бурлайым, сизде барбы? Ооба, менде бир салондо иштеген, ошто. Жок иштеп калгам. Ширин деген эже бар. Ширин эжеге чалат экенбиз. Чалып көрүңүз, динамикти күйгүзүп, микрофонго жакыныраак кылыңыз телефонуңузду. Көптөн бери сүйлөшүп болчумун. Качан сүйлөштүңүздөр? 2-3 ай болуп кетти го дейм. 30 секунд гана берилет сүйлөшкөнгө. Эки ай болуп кеткен окшойт, ошол сеттен балким Бул албайт. өзү да салондо иштеген үчүн клиенттерден бошобой калышы мүмкүн. Же болбосо ким билет, баягы эле Бурлайым чалып жатат окшойт. Мен көп деле оорутпачумун башында кой. Кайсагың жок беле? Жок. О, бурул деп эле алып калды чөтө жок. Алло, Ширин эже кандайсыз? Суроо кетти. Мен азыр апам эле. Алло. Алло, Ширин эже кандайсыз? Жакшыбы? Жакшы, рахмат. Мен азыр сизге бир суроо берем да, эфирде болчумун. Ошого жооп берип койбойсузбу? Болуптур, бер. Испания менен Франциянын ортосунда жайгашкан микро мамлекеттин аты кандай дейт? А. Люксембург, Б. Ватикан, С. Андорра дейт. Бирөөсүн бир вариант тандашыңыз керек. Испания менен Мадрид эле болбосо. Испания менен Франциянын ортосунда жайгашкан микро мамлекеттин аты кандай? Кичинекей мамлекет деп айтылып атат го. А. Люксембург, Б. Ватикан, С. Андорра. Убакыт. Ватикан. Тандачы Ватикан. Хорошо, Ватиканы. Коштошуп. Неге мамлекет го? Хорошо, рахмат. Испания менен Франциянын ортосу дегенди кичине ойлондуруп атат. Андорра болуш керек чота. Биздин оюбуз да. Мен андай мамлекеттерди эметип кеткем, бирок Географияга чөмүлөбүз азыркы учурда. Билиңиздер, эми Ширин эженин жообун кабыл алдык. Туура жоопту чогуу билели. Испания менен Франциянын ортосунда жайгашкан микро мамлекеттин аты кандай? Туура жооп Андорра болчу. Тилекке каршы жооп туура эмес болуп калды. Азыр болсо кезекти дароо эле тең тайлашуучуларга берели. Сиздерге Х тамгасы берилди. Ой, господи, менде жок келечегим. Жок экен Х. Менде бар, бирок экөөтөң орустан изи. Болор эле. Орус эмес, бирөө ким да? Хамид ака да. Учурашпай эле койсуң. Бат эле. У меня вопрос депчи сразу. Вот биздин Коста-Риканын перкуссияда ойногон биздин Аты? акабыз Хамид. Хамид. Хамид ака да. Сизге үмүтүбүз жок.
Бул байкебиз дагы эртеден кечке иштейт да. Өлө мындай требуемый человек анан. Алло, ассалам алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Хамид байке, мен азыр эфирде болчумун да. Назима экөөбүзчү. Анан азыр эфирде бул жактан суроо берилет да. Ошого сиз жооп берип коюңузчу. Суроо кетти. Аха. Эми азыр угуп туруңуз. Суроо мындай. Диснейдин биринчи тасмасы кайсы? Микрофонго жакыныраак коюп коесузбу? Диснейдин биринчи тасмасы кайсы? Эң биринчи тасма Диснейдики. Микки Маус или Белоснежка или Золушка? Үчөөнүн бирөөсү. Дисней жа кичинекей балдардын немеси. Микки Маус, Белоснежка, Золушка мен билем да бирок. Ошо сиз ответ берип коюңуз. Белоснежка. Жакшы ойлонуп коюңуз. Коштошобуз. Всё, чоң рахмат, менеж. Диснейдин биринчи тасмасы. Дисней Микки Маус болуш керек, бирок мен точно билбейт экенмин. Мультикти. Белоснежканы жакшы көрүп Белоснежка, Золушка экөө тең кийин чыккан мен билем. Жо Микки Маус вот Азыр самый. Микки Маус. рискелди туура айтып жатабы же туура эмеспи, келиңиздер чогуу билип алалы. Диснейдин биринчи тасмасы кайсы? 1937 жылы чыккан тасма. Хамид мырза туура тапты, Белоснежка. Байкасаңыз, Хамид мырза дал туура жоопту билгендир, рискелди. Азыркы Рахмат. учурда Чоң рахмат. Хамид мырза сизге жардам берди деп айта аламын. Жана бул оюндун алкагында 1 халва балды биз Коста-Рика командасына кармакчыбыз. Жыйынтыгында 3-2 азаматсыздар. Эмесе Байке красавчик. азыр болсо биз жаныбарларга байланыштуу оюнубузга өтмөкчүбүз. Аталышы жаныбарларды тап. Тосалгыла, жаңылык, Нитрофреш. Сиздер үчүн витаминдер топтолгон сергиткен суусундук. Нитрофреш, дамдуу серги. Жаныбарларды тап. Бул оюнда командалар жаныбарлардын үнүнө жана дабышына байланыштуу алардын аталышын табышы керек. Биздин студиябызда азыр жаныбарлардын үндөрү, дабыштары чыкмакчы. Бул үндөр кайсыл жаныбарга таандык экендигин командалар табышы керек жана ар бир команданын өз баскычы бар. Сиздер байкагандай эле Коста-Рика командасында ксилофон жана үлгүлүү бүлөдө болсо сүйкүмдүү биздин доңузубуз жана албетте биздин жаныбарларды ирети боюнча укмакчыбыз. Эгерде таппай калсаңыздар, сиздерге жардам көргөзүп, мен ал тууралуу кызыктуу фактыларды айтып бермекчимин. Ал фактыларды айтып берип жатканда дагы сиздер таба аласыздар жана бир эле жоопту кайыктырганга аракет салыңыздар. Даярбызбы? Даярбыз. Биринчи жаныбардын үнүн угуп коелу. Биринчиден болуп үлгүлүү биле басты. Чымын. Жооп туура эмес. Ары. Туура эмес. Арымызда. Эме? Коңуз? Жок. Слон. Жок. Келиңиздер. Жо биз укпай калдык. Дагы бир жолу. Мен бирок. Дагы бир жолу коелу. Эме, анда эме. Чиркей. Азаматсыздар, чиркей болчу. Бирде вариант калды. Албетте аны биз сыналгыдан көрүп алабыз. Булар мону көрүп туруп эле айтып атты. Жок. Эми чыгарат. Азыр чыгарды. Несправедливая ведущая. Мен чымынды мен окшош бош. Ооба, чымын деп кетти, мен да биринчи. Раз силер эле болуп турса, биринчи. Азыр болсо экинчи жаныбарга кезекти берели. Күчүк. Жок, туура эмес. Эме? Ат. Туура эмес. Дагы бир жолу коелу. Оор жаныбар деп ойлоймун. Оор? Аталышы оор. Ай. Чочко? Жок. Каман? Жардам берейин сиздерге. Жырткыч сүт өмүчөр тукумундагы чабынды карышкыр. Топоз. Жок. Ацтек тилинин аталышынан куда ити деп атап коюшат экен. Это чё? Жок. Жакын келе жатасыз, бирок бул чөө эмес. Сырткы көрүнүшү боюнча боз карышкырга окшош. Ане шакал.
Жок. Анын кичинекей гана көчүрмөсү ошол карышкырдын, бирок жашоо образы боюнча чөөлөргө жакын. Алардын көбү Америка Кошмо Штаттарында жашашат. Жана сиздерге анын аталышы Карык эмес, мындай простой эмес. ооба, жөнөкөй аталыш эмес. Жана алар Америка Кошмо Штаттарында боюнча жашашат. Башкы тамгасын айтса болобу? Башкы тамгасын айта албаймын, жооп барбы, жокпу? Сүт эмүүчүлүккө кирет, Жооп жок. Ал жырткыч. Жырткыч. Түлкү. Жооп жок. Койот аттуу жаныбары азыр болсо биз аны сыналгыдан көрө алабыз. Жакын келиңиздер. Түлкүгө окшош экен. Түлкүчү бар. Американский түлкү. Американ. Келиңиздер, үчүнчү жаныбарга кезекти берели. Бака? Жок. Эме го. Дельфин. Жок. Ажапан. Дагы бир жолу коелу. Чымчыкпы? О, ушундай го. Жооп туура эмес. Жардам берейин сиздерге. Эксперттердин арасында анын түсү фондун түсү катары каралышы керек. Бирдиктүү позиция жок, ак карага бөлүнөт. Анда. Енот. Эме. Жооп туура эмес. Зебра. Зебра. Чындыгында көпчүлүк сурап коюшат го, зебра кандай түстө, акпы же карабы деп, бирок өзгөчө позициясы жок экен. Ак карага бөлүнөт, азаматсыздар зебра болчу. Азыр болсо 4-чү жаныбардын үнүн угалы. Индийский кино. Жооп туура эмес. Эме эмеспи? Чөө эмеспи? Жок. Кичинекей балдар Гүлөт топ кой. Келиңиздер, жаныбардын үнүн дагы бир жолу коелу. Мен бир-эки табам. Мышык? Жооп туура эмес. Урушуп аткан ошо. Маалыматтарды айтып кетейин сиздерге. Азыркы учурда Кыргызстанда Алай өрөөнүндө, Кызыл Суу дарыясынын түштүк батыш бөлүгүндө кездешет. Балыкка бай жайылмасы бадалдуу жана бак тарактуу жазка тектеринин ошо сыныктары бар дарыялардын жана көлдөрдүн жээктеринде жашашат. Эмеде типа мамык деп ушундай бир ат бар да, рысь. Жок, жооп туура эмес. Дарыя өзөндөрдө жашаган жаныбар суунун үстүндө чалкасынан калкып укташат жана эс алышат. Үлгүлөй билө. Билин. Эме болуш керек. Жооп барбы? Жок. Жок. Эме. Айта бергиле. Жооп туура эмес. Ушундай Жок, омега Дагы жардам катары айта кетейин. Дал ушул жаныбардын териси аябай баалуу болуп саналат жана Норка? дал бирок Жок. жок, жооп туура эмес. Жана шубаларды жасашат Эме, көпчүлүк эме. адамдар. Эме. Морской осьминог. Жок, ошо норка чыгып эмес, материал скорее всего, эме. Бизде бар Жанакы, Кыргызстанда. жана билем точка. Сур. Жооп туура Жок, эмес. не сурок. Жок, омега окшош да. Суурбу? Ошо. Келемиш сыяктуу. Неме? Жана эме бар. Азыркы учурда Кыргызстанда Алай өрөөнүндө Мындай жатып дагы аткан смай. бар, Кызыл Суу дарыяларында бар. Мен билем, бирок атын билбейм. Териси аябай баалуу болуп саналат. Суусар? Ушундай сыяктуу. Жооп туура эмес. Жооп барбы? Жок. Норкага окшош. Жок, дагы бирөөсү бар аты. Жок, Жер чукуйбу? Кундуз выдра. Таба албай калдык. Ай, ята. Байкалабыз азыр. Эмеси акыркы жаныбардын үнүн угалы. Акыркы последний. Акыркысы. Биз эже тапкан жокпуз го. Жок. Окшошкен бирок. Ит. Жооп туура эмес. Дагы бир жолу угалы. Биздин ашанса, биз жооп берген. Неме го дейм? Эй. Чымчыкпы? Чымчык эмес. Эме окшойт? Индюк окшойт? Индюк дагы эмес. Жардам берейин сиздерге. Суурга окшош. Укмуштуудай тез жана абдан мобилдүү болуп саналат. Түлкү? Жок. Ошондуктан алар көп
жеш керек. Мындай жогорку активдүүлүк көп энергияны талап кылат экен. Жана деп кыйкырат го. Аты суур ошо. сууруга окшош. Жок, дагы бир аты бар да, ушуну жандан бери таппай атам. Суусар, жок. Алар кемирүүчүлөрдөн баштап канаттууларга, сойлоп жүрүүчүлөргө чейин жегенди баарын ушу жактырышат экен. Чейинде жашашат. Ооба. Жапайы табиятта максималдуу өмүрү 7 жыл. Бабьё. Жок. Жок туура эмес. Үгүлүү барбы жок? Эме. Сый кетет, бирокчу атын таппай атам мен. Келиңиздер, сиздерге азыр эки сөздөн турат да аталышы. Ооба, эки сөз. Экинчи сөзүн атайын, сиздер биринчисин экиден табыңыздар. Эки сөздөн турат. Эки тамга или Жок, эки сөз. Эки сөздөн. Сиздер биринчи сөзүн табышыңыздар керек. Чычкан. Кандай чычкан? Суур чычкан? Жок. Чычкан эме? Аз отур. чычкан? Подкастка берет да билейин. Сөздүн аталышын дагы мен айтып жатам сиздерге. Суур чычкан деп. Кандай чычкан? Эме. Тоон чычкан да. Азыр. Ушу тоолуу аймактарда жашашат да. Ооба. Тоо чычкан. Тодо суур 5, жашайт. 4, 3, Билбейтам. 2, 1. Уят эле Жок, болдук. жок, арс чычкан. Горностай деп орусча атап коебуз, сиздер аны сыналгыдан көрө аласыздар. Жаныбарларды тап оюнун жыйынтыктайлы. Биз үлгүлүү үй-бүлө тилекке каршы бир дагы жаныбарды таба албай калдыңыздар. Жана тең тайлашуучулар болсо 2 жаныбарды туура тапты, 1 каалап алды. Биз Коста-Рика командасына бермекчибиз. Жыйынтыгында 4-2 алдыда болсо биздин сүйүктүү оюндарыбыздардын бири күтүп жатат. Аталышы крокодил. Крокодил оюну 2 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча биздин сыналгыда чыккан ар кандай тамак аштарды, жаныбарларды, белгилүү буюмдарды табышы керек. Ар бир командага 2 мүнөт убакыт бермекчибиз. Жана эгерде бул объект студияда жайгашкан болсо, ага сөмө менен же көз менен көрсөтүүгө берилбейт. Эч үн жана сөздөрдү чыгарбайбыз. Анткени мен кабыл албай коёмун. Эмесе биринчиден болуп крокодил оюнун биздин Коста-Рика командасы ачып бермекчи. Сиздер байкагандай эле даярдык катуу болуп жатат азыр. Биз даяр. Анда эмесе убакыт кетти. Опа, баштадык. Арстан. Азаматсыз. Маймун. Салют. Кийинкиси. Фейерверк. Топ. Ыргытып мусор. Таштанды. Жей отасың. Сайып жейсің, ошо сайган эмне вилка. Би, канаттуу куш. Туура тапкан жокпуз. Саат, убакыт. Кийинкиси. Кийинки болбой атпайбы? Сууга, мындай балык. Дельфин, акула, кит, дагы экөөбүз эмнебиз? Балык, эмне? Сууга түшкөн. Плавание, суу, кийинкиси океан, көл, море, деңиз. Уктап, постель, төшөк, жастык, кровать, жаткан жерибиз. Уйку. Бир нерсе турат. Спичка, от, жалын. Күн, свет, свеча, жарык, дагы эмне, лампа, дагы эмне бар, светильник. Типа, ушунун кыргызчасы эмне? Эме да, жарык, не жарык, 3 тамгадан турат. Эме, чырак, шам. Азаматсыз. Көзүңө жүрөк сүйүү. Сүйүү, чувство, сезим. Үй бүлө сүйүү, ошо баласы, ошол сезим эме, энелик сезим. Эне, ата, үй бүлө. Кабыл. Азаматсыздар. Жакшы жыйынтык. Аябай
чындыгында ырыс келди таап атканда аябай кыйналып кеттим да, бул жака туруп баардык сөздөрдү айтып аракет салып жатты азаматсыздар. Азыр болсо кезекти тең тайлашуучуларга берели. Эмесе крокодил оюнун үлгүлүү үй-бүлө командасы улантмакчы. Сиздер байкагандай эле Нарбото мырза менен Бурлайым даярдык көргөзүп отурушат. Даярбызбы? Даярбыз. Убакыт. Кудай. Кет. Ат. Зажигалка. Лампа. Еще. Светильник. Ой. Лампа. Светильник. Калалабыз туура эле табылды. Кийинкиси. Казан. Би. Мындай. Сүйлөбөйбүз. Аракет салабыз. Көрсөт. Машыгуу. Зал. Зал. Дагы көрсөткөнчү. Фитнес. Растяжка. Гимс давай. Кийинкисин сурап жатышат. Аракет салабыз. Мурун? Күзгү? Кийинкиси. Кийинкисин сурап жатышат. Үйлөнүү, шакек. Обручалка. Кол. Палец. Той. Үйлөнүү той. Калабыз. Ысык. Жай. Китеп. Да, бір жолы. Кийинкиси. Убакыт бүттү. Азаматсыздар. Жыйынтыктайлы биринчиден болуп бул оюнду Коста-Рика командасы ачып берген жана 8 сөздү туура тапты. Тең тайлашуучулар болсо, алар дагы 8 сөздү туура тапты. Азаматсыздар 1-1 халабалдан ар бир командага карамакчымын жана жыйынтыгында 5-3. Азыр болсо биз оозумдан окуу оюнуна өтмөкчүбүз. Оозумдан окуу оюну сиздер байкагандай эле катышуучулардын бири наушник тагынып эч нерсе укпастан жана командалаш айтып жаткан нерсени табуу керек. Ал жакта командалашка артикуляция гана жардам бере алат. Ал сөздөр биздин экраныбызда пайда болмокчу. Ар бир командага 2 мүнөт убакыт берилмекчи. Бул жакта эч кыймылды колдонбогонго аракет салабыз. Эгерде колдонсоңуздар, мен ал сөздү кабыл албай коёмун. Сиздер байкагандай эле бул оюнду биринчиден болуп үлгүлүү үй-бүлө баштап бермекчи. Сөздөрдү Нарбото мырза табат, наушник тагынып алып, Бурлайым болсо артикуляциянын жардамы менен сөздөрдү айтып бермекчи. Даярбызбы? Даярбыз. Жүрөктөн айта. Биринчи кезекте биз музыка чыгармасын коюп туруп, музыканы чоңойтобуз. Убакыт кетти. Самын. Самын. Кактус. Ататүрк. Кактус. 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 Кийинкиси. Чака. 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 Чара. Чака. Ка. Кийинкиси. Шорпо. Торпок. Жомок. Шорпо. Шор. Коркок. Шорпо. Жомок. Шор. Кийинкисин сурап жатат Нарбото мырза. Чабан. Шамал. Ча. Ша. Ча. Ша. Чабан.
Самын шамал. Чабан. 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 Кейінгісі. Айгүл. 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 Концерт. Арыстан. Концерт. Алтын. Концерт. Кейінгісі. Антенна. 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 Аккезер. Ан. Кейінгісі. Антенна. Чычырканак. оор сөздөргө өттүк. Чичерқанақ. Тепкич. Гүлбаяк. Тепкич. 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 Убакыт бүттү. Биздин Халва шоу теледолбоорунун алкагында биринчи жолу чычырканак деген сөз табылды. Нарбото мырза, азаматсыз. Чырканак дегенде жакшы таптым. Эмесе кезекти келиңиздер тең тайлашуучуларга Коста-Рика командасына берели. Озумдан окуу оюнун Коста-Рика командасы улантууда. Сиздер байкагандай эле наушникте азыр Рыскелди тагынып олтурат жана сөздөрдү болсо Назима айым азыр айтып бергенге аракет салмакчы. Бул жакта артикуляцияны гана жардам менен, мен болсо музыканы коюп башталды. чоңойтоюн. Убакыт кетти. Дарак. Тарак. Дарак. Торт. 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 Чоч. Торт. Сот. Торт. 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 Соч. Торт. Скотч. Торт. Сөз. Чины. Чины. Чыны. Kesme. Kesme. Кетме. Kesme. Kesme. Кесме. Шырдак. Шырдак. Чычкан. Чыкканак. Шырдак. 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 Чыкырбайбыз. Шырдак. Тырмак. Нет. Шырдак. Что-то нак. Что-то нак. Шырдак. Накмески. Дак. Так. Дак. Дак. Шыр. Шыр. Ны. К. Все, кеттик. Дастан. Дастан. Нам датасын. Дастан. Дастан. Кейінгісі. Сериал. 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 Құлағым да вибрация. Ладно, давайте башканы. Метр. Метр. Паста. Метр. Плет. Метр. Пет. Метр. Метр. Пыда башталат. Метр. Б. Ме. Мы. Метр. Меч. Метр. Метр. Ай. Давай. Метр. Метр. Кейінгісі. Йо. Математика. Математика. Блин, давай. Математика. Маршмеллоу. Математика. Математика. Кейінгісі. О, Убакыт Господи. бүттү. Мындай эле ачып атат да өзүн жөнүнчө. Жада калсын. Назима кыймыл менен дагы балким күч кубат берип жатты артикуляцияга. Жана менин оюмча жакшы жыйынтык көргөз алды ар бир команда. Анткени биздин тажрыйбабызда кээ бир командалар бир дагы сөздү таба албаган учурлар болот. Ошондуктан жакшы жыйынтык. Азаматсыздар, биз болсо бир нече убакыттардан кийин оюнубузду жыйынтыктамакчыбыз. Жыйынтыктоого убакыт келди. Биринчи кезекте озундан окуу оюнун жыйынтыктап алалы. Буга чейин биринчиден болуп баштап биздин үлгүлүү бүлө 4 сөздү туура тапты. Жана тең тайлашуучулар Коста-Рика болсо 3 сөздү туура тапты. Озундан окуу оюнда бир халва балды биз үлгүлүү бүлөгө тапшырмакчыбыз. Жыйынтыктаганда 5-4 Коста-Рика жеңип кетти. Азаматсыздар.
Сиздерге өзгөчө белектерди тартууламакчымын. Салмайм болду. Кабыл алып коюңуздар. Эмесе активдүү катышканыңыздарга дагы сиздерге ыраазычылык берип, биз сиздерге ушундай белектерди тартуулайбыз. Эмесе катышуучулар менен сиздерди дагы бир жолу тааныштырып кетели. Бүгүн үлгүлүү үй бүлө командасында Нарбот Анарбаев жана Бурул Надырбекова келип кетишти. Сиздерге ыраазычылык жана тең талашуучулар катары Коста-Рика командасында Ырыскелди Старбеков, Назима Жумакадырова. Сиздердин чыгармачылыгыңыздарда ар бирөөңүздөргө ийгиликтерди кааламакчыбыз. Бизге жакшы оюн көргөзүп бериңиздерге ыраазычылык жана телекөрүүчүлөр менен сиздер менен да коштошууга убакыт келди. Кийинки чыгарылыштарга чейин амандашканча.